Мектеп окуучулары үчүн республикалык деңгээлдеги конкурс. Айтматовдон алган сабагым деген темада дил баян жазуу конкурсу. Конкурстун максаты өспүрүмдөрдү өз алдынча ой жүгүртүүгө, оюн жеткиликтүү баяндоо үчүн сөз байлыгын арттырууга шык берүү. 8-11 класстар катыша алат. Конкурс 2 баскычтан турат. Биринчи баскыч 1 сентябрдан 29 февралга чейин жүргүзүлөт. Экинчи баскычы март айында Бишкек жана Ош шаарларында өтөт. Экинчи баскычка өткөн окуучулар калыштар курамы жана уюштуруучулар тарабынан берилген эркин темада дил баян жазышат. Дил баян жазуу талаптары. Дил баян компьютерде жазылышы шарт. 12 кегил менен 2 беттен ашырбоо кажет. Ү тамгалары менен жазылуусу зарыл. Дил баянда катышуучунун аты жөнү, жашаган жери, облусу, району, айылы, мектеби, классы жана байланыш телефону толук көрсөтүлүп, сүрөтү сөзсүз тиркелиши шарт. Дил баянда Рухаш сайты gmail.com дареги аркылуу кабыл алынат. Жалпы байге фонду 100 000 сом. Өспүрүмдөр арасында экинчи жолу уюштурулуп жаткан конкурстун демилгечиси жана демөөрчүсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Абдувахап Нурбаев. Сурап билүү үчүн телефон 0770 35 55 07. Кененирээк маалыматты Рухаш ЧКТ сайтынан алыңыз.